Өзбекстандын Достук жардамы Анжан-Ош темир жол аркылуу Кара Суудагы темир жол бекетине келди. Аманатты Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Анжан облустук башкармалыгынын биринчи орун басары Жасурбек Каримов алып келди. Коронавирустун жайылышына каршы күрөшүүдөгү Кыргызстандагы аракеттерди колдоого багытталган жардам тийиштүү кызматтарга өткөрүлүп берилди. 17 вагондо 1000 тонна un, 7000 комплект медициналык коргонуучу сырткы кийим, 200 дана респиратор, 20000 колгап, 500 дана көз айнек жана 200 медициналык пирометр менен 2000 тест системалары бар. Боордоштук мамиле соңку жылдардагы эки мамлекеттин ортосундагы достук алакалардын сапаттык жаңы деңгээлге сезилерлик жанданганынын далили. Мындай мамилелер күн сайын жаңы күчкө ээ болуп жатканынан кабар берет. Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Миромонович Мирзиёевдин тапшырыклары жасалсан. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин атайын тапшырмасынын негизинде гуманитардык жардам алынып келинди. Муну менен биз бири-бирибизге ар дайым жардам колун сунган бир тууган эл экенибизди көрсөткүбүз келет. Буйруса, ушундай ынтымак, достук менен биргеликте дүйнө элин түйшүккө салып жаткан илдетти жеңип чыгабыз деген үмүттөбүз. Кыргыз тарап көрсөтүлгөн колдоону жогору баалап, өзбек элине терең ыраазычылыгын билдирди. Өз ара колдоо принциптери буга чейин чектеш аймактары тарабынан көрсөтүлгөн. Фергана менен Анжан облустарынын жетекчилери Оштогу обсервацияларда жаткандарга жана вирус менен күрөшүүдө иштеп жаткан медицина кызматкерлерине 10.000 бет кап, 900 дана коргоочу кийим жана 4800 экспресс тест алып келип берген. Жалпы кыргызстандыктардын атынан Өзбекстан элине ушу жетекчилигине да биз ыраазычылык айтабыз. Бул эми жакын арада ушул оору токтосо, чек аралар кайра мурункудай ачылып, соода катнаш, бир туугандык мамилелер, барып келиш иштер чек ара ачылып жүрө берет деген үмүттөбүз да жакын арада. Гуманитардык жардам өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кампасына түштү. Жүк аталган министрликтин жардамы менен республиканын аймактарына жеткирилет. Өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаровдун буйругу менен кабыл алууду мага тапшырылды. Ошон азыр убактылынча биздин өзгөчө кырдаалдардын министрлигинин кампасында кармалып турат. Аз өткөрүп алабыз, анан кийин штабтын чечими менен жерлерге ошол чечим менен жеткирип беребиз. Негизинен Ош облусунда азык-түлүк, тамак ашка болгон муктаждык байкалбайт. Соода жайларында социалдык маанидеги азыктардын кору жетиштүү. Азык-түлүк жеткирүүдө Дуванда ыктыярдуу топ иштеп жатат. Социалдык кызматкерлерден турган мобилдүү топ тарабынан мүмкүнчүлүгү чектелген, аз камсыз болгон жана жардамга муктаж жарандардын тизмеси такталууда. Дуванда болжол менен 6,5 миңдей аз камсыз болгондор жана ооган согушунун, ата мекендик согушунун ардагерлери сыяктуу 20 миңден ашуун камкордукка алынган үй бүлөлөр бар. Ыктыярчыларыбыз да бар, айыл башы да бар, квартальныйлар да бар, бардык иштеп атат. Үйдө отуруп чыкпай эле, мисалы мага ушундай ун керек деп өзүнүн акчасына айтса, же болбосо кандайдыр продукцияны айтса, дары-дармекти айтса, жеткирип бергенге мүмкүнчүлүк бар. Учурда аталган Дуванда коомдук абал туруктуу, коронавирус илдетин жуктуруп алган 30 жарандын абалы дарыгерлерден тыкыр көзөмөлүндө. Ош шаары, Ош облусунун Нокат жана Кара Суу райондоруна өзгөчө абал менен коменданттык саат киргизилген. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Алато 24, Ош облусу.